Бул бүгүнкү сөздөр, бүгүнкү кырдаал 3 жылдан бери айтып келатам. Азыркыларга дагы, мурдагыларга дагы, кийинкилерге дагы сөзсүз сабак болуп, андан натыйжа чыгара турган болуш керек. Адилеттиктин каргышы жаман да, адамдын дагы каргышы жаман. Мен Алмазбек Атамбаевка болушмакмын. Убагында кандай кысымдар болсо, 6 ай мына улуттук коопсуздук кызматы айылдагы туугандарыбыздан бери текшерген учурлар болду. А бул жерде мен трибунадан жеке өчүм алайын деген жерим жок. Бирок мен 10 күн мурун Өмүрбек Текебаев жаткан абакка барып келдим. Өмүрбек Текебаев Алмазбек Атамбаевдин президенттиги тушунда эң башкы оппозициячы адам болчу. Ошол кишини чет өлкөлүк шылуундардын көрсөтмөсү менен ушул 2 метр квадрат абакка кармап, ошондой мамлекеттик ишмерди 30 жылдан бери Кыргызстан үчүн иштеп келаткан адамды абакка камап койгон үчүн дагы ага окшогон толтура карапайым адамдар жабыркаган. Биз мындай эч качан кечирбешибиз керек. Бир ай мурун Түштүк Кореяга барып келдим. Президенттердин, экс-президенттердин жарымы абакта отурат. Президенттер, саясатчылар эми таза кетсин албетте, Кудай сактасын. Бирок камалгандан коркпош керек. Анткени ар бир президент камалган сайын кийинки президент ойлонуп калат. Мен дагы туура жүрүшүм керек экен. Гымындай ката кетирбешим керек экен. Ынтыксыз иштешим керек экен деп мындай таза иштегенге мүмкүн болушунча аракет кылып калат. Ошон үчүн биз мындай убагында